түшүнбөй калмыштыр же. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү улантабыз. Эгерде бизге жаңы кошулгандар болсо, кутман таңыңыздар менен дейли. Чай үстүндө отургандарга тамагыңыздар таттуу болсун. Ал эми сапарга чыгып аткандар болсо, сапарыңыздар байсалдуу болсун деп биз бүгүнкү эфирибизди улантабыз. Азыркы учурда бизде Куттуу студиябыздын коногу дагы келип калды. Дартка даба болгон дарыгер келип отурат. Тааныштырып өтсөк, врач-нейрохирург Муратов Дөөлөс агай. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Кандай тосолдуңуз? Кутмантаң, жакшы. Кош келипсиз. Кудайга шүгүр. Келиңиз алгач таанышалы. Деги эле ушул кесип менен канчанчы жылдан бери аркалап жүрөсүз? Каякта иштейсиз? Кененирээк тааныштырып өтсөңүз. Өзүм 2003-жылы Кыргыз медициналык академиясына тапшырып, 2009-жылы бүтүрүп, ошол 2012-жылдан бери Улуттук госпиталда нейрохирург адиси болуп иштейбиз. Ошо биздин улуттук госпиталда ошо нейрохирургия адиси боюнча көптөгөн оорулар бар. Ошолордун баарын профессорлор менен бирге, биздин агай эжелер менен бирге дарылайбыз. Эң жакшы агай, ушул негизи эле омуртка грыжасы деген эмне? Эми биз мисалы омуртканы ала келсек, анатомиядан мына муляжды ала келгем. Бул ошондо адамдын омурткасы так эле ушундай болот, ичинде. Бул адамдын омурткасы, бирок бул эми мындай пластмасс түрүнө жасалган. Ошентсеңиз адамдын кишинин жүрөгү чыгат. Мисалы алып көрсөк, бизде мына моюн омурткасы, көкүрөк омурткасы, бел омурткасы, анан жан баш омурткасы деп бөлүнөт да, 4 отделге. Анан өзүңүздөр байкап турасыздар, ошо биздин омурткабыз физиологически мына S-образный да, S-образный да. Анан ушул омурткабыздын ортосунда жүлүн өтөт. Сары көрүп атат болсоңор эле, жүлүн. Анан ушул жүлүндөн мындай сары талчалар бар, корешок деп коет. Ушу корешок ар бир омуртканын могу капталынан ушундай эмелер чыгат, корешоктор чыгат, жүлүндүн талчалары. Анан биздин ошо омурткабыздын ортосунда диск деп коет. Диск. Могу диск, межпозвоночный диск омуртканын ортосунда. Ушул дисктер биздин омурткаларга амортизатор функциясын аткарат. Биздин жана машинадагы эле амортизатор болуп турат го. Анан туура эмес, биринчиден тамактангандан, туура эмес жумуш аткаргандан, жана оор жүктөр көтөргөндө ушул биздин дисктер, кемирчектерибиз кысылып, анан бияктан пульпозный ядро деп коет ичинде. Ошол жарылып, ушул могу корешокту кысып калат. Анан кысып калгандын кесепетинен жана бутум ооруп атат, колум ооруп атат, талып атат, же кээ учурда өтүшүп кеткенде жана заарам токтобой калды, же заарам чыкпай атат дегендей ушундай өзүнүн клиникалары болот. Эми бул грыжанын өзүнүн этаптары менен бөлүнөт. Биринчи этап мына остеохондроз деп коет. Экинчи этап ошо грыжа пульпозный ядро жарылганда протрузия башталат. Протрузия деген ошо баштапкы грыжанын клиникасы. Анан ал мисалы миллиметр болуп отуруп, анан ушу эгерде өз убагында дарылабай, өз убагында көңүл бурбаса, ушул чоң кесепеттер алып келет. Ушул жүлүндү кысып калса, чоң проблемалар башталат да. Ошон үчүн ошого жеткизбеш керек. Негизи омуртка оорулары эмнеден улам келип чыгат? Эми омуртка оорулары биздики азыркы акыбалда 90% эл ооруйт бул оору менен. Анткени керек болсо Дүйнө жүзүндө же Кыргызстандагы? Дүйнө жүзүндө 90% киши ооруйт. Анткени бул биринчиден тамактануудан туура эмес болот. Экинчиден жана айтпадымбы? Ожирение деп коет, мына көп салмак. Оор жүк көтөрүү. Жок, адамдар өзүндө тамактанганда ожирение первый, второй, третий степенде, мисалы, өзү сиздин боюңуз 170 болсо, весиңиз дагы ошондой жок деген 75 болуш керек да. Эң максимум. Сизге 100-150гө чейин жеткенсе омурткаңызга күч келет дагы, ошол омуртка ооруларынын кесепети келип чыгат да.
Андан тышкары бул негизи омуртканын ооруларын эми биздики кандай болуп атат? Элибизде жүрө беришип, анан кийин күчөгөндө келип атышпайбы? Негизи буга жеткизбесе эле болот. Сиздер билет болушуңуз керек, Союз убагында ар бир жумуштун алдында, даже мектепке барганда эртең менен физкультура менен иш башталчу да. Биздики азыр кандай? Андай уже эмелер политика андай жүрбөй эле. Баары эле жада калса мына мектептен баштап буга чоң көңүл буруш керек да. Мисалы алып көрсөк партадан эле кандай жерде отурат, өзүнүн уклондору, градустары менен ошол тартип сакталыш керек. Экинчиден, сиздердин балдарыңар бар болуш керек. Даже 1 класстан баштап көбүнчө мына китептерин карасаңыздар, оор китептер көтөрүшөт. Анан туура эмес жанакы сумкаларды алып беришет. Бир жакы ийини асып алган, же болбосо бир эме рюкзактардын бир жагы оор, бир жагы жеңил болуп, ошон үчүн ошол вести дагы, салмакты да туура ченемдеп оор көтөрүп керек да балдарга. Бала чактан баштап. Анан могу жаңы башталгы мына спортсмендерге дагы чоң кеңеш да. Башында ойлошот, ушу канчалык оор көтөрсөм ошончолук күчтүү болом деп. Андай эмес. Биринчи ушу мышцаларды тренировка кылып, көндүрүп, анан ушу булчуңдарды өзүнүн кабылына келтирип туруп, анан оор салмак өткөндө туура болот да. Көбүнчө аларды келтирбей туруп оор салмак өтүп алышат. Жана оор салмак көтөргөн мына грузчиктерди деле карап көрөлү. Көп туруп иштегендерди, кээ бирлер көп отургандардыкы да баарын ушул омурткалар жооп берет да. Эң негизгиси биринчи кезекте бел омурткасы. Бизде көп эметет. Могу L5S1 деп коет, ушу жамбаш менен белдин бириккен жагы. Ушул жер көп ооруйт. Анткени биз отурганда ушул бел омурткага эң ошо 90% күч ушул белге келет да. Анан ошол биз омурткага отургандан кийин биз нагрузка берип эметкен сайын грыжабыз чоңоюп баштайт да. Анан экинчи бир чоң мүчүлүштүктөр бар. Көптөрү жана мисалы ооруса эле табыптарга, бакчыларга, же дагы башка кастаправтарга барышат. Анан алар клиникасын өздөштүрбөй туруп, так диагноз койбой туруп, өзүнүн методикасын баштайт. Кээ бирлер жана чыгып кетти деп, мен салып койдум деп, кээ бирлер мындай алдоо жолу менен дарылайт. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир адам туура специалистке туура убакытта кайрылыш керек да. Бул омурткалар менен невропатолог, травматолог, нейрохирург адистери өзү кесипкөй ушул адистер дарылайт да. Агай азыр айтып өттүңүз, дүйнө жүзүндө 70% адамдар ушул омуртка оорусу менен, грыжа оорусу менен ооруйт деп. Анан өзүңүз айттыңыз, ошол качан ооруп, өтүшүп кеткенден кийин келет, ага чейин бизге келбейт депчи. Негизи билинеби адам ооруганда, мисалы азыр 90% болсо көптөр эле өзүнүн грыжа оорусун билеби же билбей эле жүрө береби? Эми бизде элибизде кандай? Оору башталганда көп маани беришпей, анан күчөгөндө эметип атпайбы? Күчөгөндө башка жол жок болуп калып эле келип калса. Бул эми баардык адамдарда эле бар. 70% ушу элде бар да. Бирок мунун миллиметрине жанагы көлөмүнө жараша размер деп коет ушу. Андан тышкары ошол кээ бирлер ойлойт, жана барып эле томограмма тартканда чыгып калып атпайбы? Меники оор экен деп. Эгерде эч кандай клиника жок, эч кандай оорутпаса, мунун кандай айткан дарылоо жолу бир гана гимнастика. Туура гимнастика, турник, физиолечение и плюс жана плавание деп коет, мына суда сүзүү. Анан өтө оор жүк көтөрбө. Омуртканын кыйшайып калат, туура эмес жайга ашып калат деген эмнеден агай? Эми бул врожденный патология бар и приобретенный бар да. Врожденный патологиянын мисалы төрөлгөндө тубаса оорулар. Кыйшык ошо төрөлгөндө эле кыйшык өсөт. Бирок анын жолу бар. Транспедикулярный азыр операциялар жасалып калган, ушул омуртканы өз нугуна келтирип, металл конструкция менен түздөсө болот. Бирок өз убагында кайрылса. Экинчи маселе, жанагы эле кичинекей балдар оор жүк көтөрүп, убагында жана физиологический эме деп коет, лордоз деп коет, ушу омуртканы туура эмес кармаганда
кийин ошо омурткалар жылышып мындай туура эмес мындай сколиоз болуп калат да. Анан ошого жеткизбейли деп мен эмне сунуш берип атам. Убагында келиш керек экен, Жок. Эң негизгиси бала чактан баштап туура баланы туура мындай тартип менен тарбиялап, туура стулдар тандап берип, туура сумка тандап берип, күндө физзарядка жасатып, өтө оор көтөртпөй, анан белдин бүт омурткалар, мышцаларын тренировка кылып. Остеохондроз боюнча негизи аялдарда жана сиз айтып калбадыңызбы, лордозу депчи, эркектерге караганда көбүрөөк көрчүгөн дейт. Мунун себеби эмнеде? Остеохондроз деген оору бул эми ошо дегенеративный дистрофические изменения позвоночного столба деп орусча айтат. Ошо биздин ушул омурткаларды жана ушул кемирчекти тамактандыруучу кан тамырыбыз менен бара турчу микроэлементтер, витаминдер өз убагында жетпей, биринчиден. Экинчиден, мисалы, ар бир аял заты көп нагрузка көтөрөт да. Айрыкча боюнда бар кезде чоң бардык ошо өзүндөгү иммунный системадагы бүт өзүнүн жанагы кандагы эң керектүү заттарын ошо балага берет да. Ошол учурда ошо биздин организмибиз чоң ошо аял затынын организми чоң эмеге душар болот. Жанагы ошо кальций, калий, магний ошо витаминдеринен ошон үчүн биз эмне үчүн айтып атабыз аялдардыкы көбүрөөк ооруйт деп, анткени аял затынын омурткасы назик келет эркектикине караганда. Жаратылыштан, табияттан эле ушундай болот. Табияттан. Анан экинчиден ушу биздин мисалы омуртка ооруларын менен эмне үчүн көп кайрылышат бизге? Ошол биздин мына жашоо шартыбыз бул эми профессиональный болезнь деп коет да, көбүнчөсүнүкү. Мисалы сиздердики деле бар, анткени сиз көбүнчө турасыздар. Мына парикмахерлердин оорусу. Жок, биз эми көп болсо 2 саат эле турабыз десең. Ошентсе дагы. Ошентсе дагы оорушусун. Парикмахерлердин көп ооруйт. Грузчиктер көп ооруйт муну менен. Ошол эле учурда жанакы тяжеловес спортсмендер көп ооруйт да муну менен. И жанакы малоподвижный деп коет. Көп кыймылдабаган адамдар көп ооруйт муну менен. Ошондо көбүрөөк кыймыл жакшы ден соолук, чындыгы ден соолукка себеп болот экен да. Бирок туура кыймылбы? Кыймыл бул жашоо деген дейт. Кыймыл бул жашоо. Негизи агай айтып өттүңүз, ошол жаш кезинен балдар ошол оор жүк көтөргөндөн көбүрөөк ушул ооруну баштап алышы мүмкүн деп. Негизинен жаш коягы менен, баланын өзүнүн салмагы, бою менен ушунча салмактан көп көтөргөнгө болбойт деген бир ченем өлчөм барбы? Мисалы, көбүрөөк айылдагы жашоодо шартка жараша ооруду көп көтөрөт негизичи. Аны өзүбүз көргөнбүз, дагы көтөрүп да жүргөн болушубуз мүмкүн. Ошого мындай бир барбы? Ооба, буга өзүнүн ушул педиатрлар жана детский ортопед травматологдор бар, өзүнүн канча килограммга чейин көтөрүүгө болот, болбойт деген өзүнүн нормалары бар. Союз убагынан бери келаткан нерсе да. Бирок ошол норма негедир сакталбай жүрөт да. Анткени ар бир үй бүлөдө ар кандай тарбия, ар кандай жашоо кыйынчылыктар бар. Анан биз ошого көңүл бурсак, мен ойлойм, убагында көңүл бурсак, ушу балдарыбыздын эмеси келечеги жакшы болот го депчи. Мисалы, кичинекей балдардын сиз жана весин сурап калдыңыз, канча мисалы эми жашына жараша да. Жашына жараша. 10 жаш бала өзүнөн мисалы веси бир 4-класс. 4-класс, 5-класс деп коелу. Өзүнөн бир 10 килограммдан ашык жүк көтөрбөш керек. Ашып кетсе 10 килограмм да. Бизде кандай болуп, кээде 2 чаканы көтөртүп коюшат. Кээде мындай чоң мүшөктөрдү көтөртүп коюшат. Ошонун баары бул кесепети, омуртканын эмеси. Ушуну көтөрсөң балбан болосуң деп анан айынан ичине туура эмес түшүнүктөр болуп аткан да. Негизи ушул агай грыжа оорусунан толук айыгып кетсе болобу? Болот. Эми грыжа деселе көбүнчөсү ойлошот, операция кылыш керек экен деп. Жок, операциясы жол бүт оорулардын башында операциясы жок, дарыласа болот. Мисалы, ушул грыжаларды. Биринчиден консервативный лечение деп коет.
жанакындай массаж, физлечение плюс уколдор менен дарыласа көбүнчөсү айыгып кетет. Эгерде ага жардам бербесе, анан операция кылдырыш керек да. Операцияга акыркы эмесинде да. Башка жол жок дегенде. Башка жол жок дегенде. Менин оюмча ушу грыжадагы көп бөлүккө бөлүнөт окшойт агай. Мисалы кээде мен тизем дагы ооруп калат деп калышат да. Тизе менен ушул могул эменин тиешеси бар. Мисалы тизем дагы ооруйт, анан грыжам дагы бар, омуртканы. Бул эмнеден улам? Туура суроо берип атасыз. Бул грыжанын кайсы жана урин деп коет, кайсы бөлүкчөдөн пайда болгону ошо клиникага жараша болот да. Мисалы сиздики эгерде жамбаштын арты менен ушу тизенин жана оң капталы менен кетип аткан болсо, анда бул ушу бел омурткасынын грыжасы. Жок, эгерде таза эле тизеңиз ооруп атса, бул уже грыжага тиешеси жок. Тиешеси жок, э? Ошон үчүн сизде бир сирә текшеришиңиз керек. Текшеришиңиз керек да. Ан үчүн барыш керек, Сөзсүз түрдө адистен кеңеш алыш керек. Улуттук госпиталынын ошо нейрохирургия клиникасы бар. Келип кайрылсаңыздар болот. Грыжа же болбосо омуртка оору жана тизе деп калып атам. Негизи эле биз дароо эле дарыканаларга барып, аптекаларга барып, азыркы учурда бир мазьдарды колдонобуз. Ар кандай мазьдардан. Ошол туура элеби негизги же сөзсүз түрдө адистин кеңешин алыш керекпи? Кээ бир учурда мисалы айыл тармактарында жүргөндө мисалы кесиптештер мисалы кээде бошобой калат же мисалы ошол узкий специалист мисалы нейрохирург адистери райондордо жок. Анан мен ойлойм, эгерде изначально башында жанагындай ооруп атканда противовоспалительный деп коет. Ошондо мисалы диклофенак, ошол эле мазь, крем далгит дегендер бар. Ошол эле сиз айткан жанагы пластырлар бар. Эгерде алар жардам бербесе, анан бизге келсеңиздер болот да. Анан экинчи маселе, мисалы көбүнчөлөр аптека бар, аптекадан кеңешип атпайбы? Мындай кылсак болобу, тигиндей кылсак болобу депчи. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Ар бир адам өзүнүн ишин так аткарыш керек. Чымчык сойсо да кассап сойсун, Ар ким өзүнүн кесиби боюнча, адиси боюнча берсе, жыйынтык жакшы болот деген үмүттөбүз. Эми агай азыр ушул оорулардын алдын алыш үчүн толук не кылыш керек? Көнүгүү жасаш керек, туура тамактаныш керек дагы. Эми азыр интернет баарында эле бар да. Ошол интернеттен эле көрүп кандай упражнениялар бар. Ушу белге, көкүрөккө, моюн омурткаларына. Ошону көрүп күндө эртең менен 5-10 мүнөт убакыт бөлүп коюш керек. Сиз күндө бөлөсүз? Эми биз убактында мисалы жумушка байланыштуу кээде бөлбөй да калабыз. Кээде бөлүп калабыз, бирок убагында мисалы бөлсөк ушунчалык рахат болуп калат да. Анан биз мисалы операцияда кээде 6-7 саат туруп калабыз. Ошол убакта аябай мындай ошол клиника бизге да берет да. Остеохондрозун белгилери. Өзүбүздө да болуп калат дейсиз. Анан элге айта кетчү нерсе, мисалы көптөрү бизде эмне чоң эме бар, көйгөй бар. Көйгөйлөр мисалы адистикти чала үйрөнүп алышып, же ошол мен адисмин деп райондорго барып алып, ошол элдерди алдоо жолу менен дарылагандарды ошого барбаңыздар суранам. Экинчиден, бул омуртканын оорусу жалгыз эле грыжадан оорубайт. Бруцеллездон ооруп калышы мүмкүн, ревматизмден оорушу мүмкүн, туберкулездон оорушу мүмкүн. Анан жана ар кандай эмелер бар. Полинейропатический боль деп коет. Ошолордон оорушу мүмкүн. Анан муну жакшы талдап туруп, диагноз коюп туруп анан дарылаткан туура да. Сөзсүз түрдө эле кичине бир ден соолукта көйгөй жаралса, эң алгач барып адиске кеңешип, адистин койгон жыйынтыгынан кийин аракет кылсак, буйруса ийгиликтүү, анын үстүнө ден соолугубуз чың болот экен буйруса. Анда эмесе ошол агай бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти. Сизге эркин микрофон берели. Андан кийин сиз менен коштошконго туура келет. Рахмат чакырып ушу кеңеш алып калганыңыздарга. Биринчиден элибизге чың ден соолук каалайм. Ар бир адамдын ден соолугу чың болсун, жүрөктөрү таза болуп, жакшы ойлору Кудайым ишке ашырып, анан ынтымак болуп, эл үчүн иштей турган эр азаматтар, уул кыздар көп болсун деп айтканыңыз келсе. Каалап эле айтып кетерим. Рахмат агай, ушул ар дайым элдин көйгөйү деп эл үчүн иштеп атканыңыздарга сиздерге дагы жалпы элдин атынан чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар, буйруса жаркын келечек. Баарыбызда Кыргызстаныбызда ийгиликтер күтсүн, эч ким оорубасын. Сиздер ушул жумушсуз эле отуруп калыңыздар. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү улантабыз. Азыр болсо кийинки кезек Абай борборунун ачылышына берели.
Дагы бир рет майрамыңыздар менен урматтуу кесиптештер. Бүгүн 8 декабрь телерадио кызматкерлеринин кесиптик майрамы мынакей таңкы 7ден баштап биз Ош Бишкек телекөрүп-бирөө иретинде сиздерге майрамдык чыгарылышыбызды тартуулап турган кезибиз, кесиптеш. Албетте, ар түрдүү кесип көйелерин ушул ЛТР телевидениясында кызмат кылган ардагер аксакалдарыбызды, ага эжекелерибизден баштап, ошол алгачкы телеге чыккан биздин азыркы кыргыз маданиятынын лөктөрүнөн тартап бүгүнкү эфирдик маанайда, майрамдык маанайда жалпыңыздарга тартуулап келатабыз. Мындан арыда бүгүнкү майрамдык маанайыбызды жалгаштырып, сапар керебенибизди улай беребиз. Мынакей Бишкек студиябызга мынакей телемоско чыктык. Биздин сыймыктанган кыргыздын сыймыктуу кызы Саламат эжекебиз отурат. Мыкты оондордун автору Түмөнбай Колдошев отурат. Саламатсыздарбы? Оштон салам барыңыздарга. Сиздер менен жүз көрүшүп отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Сөз кезегин сиздерге берели. Рахмат. Бүгүн биздин студиябызда дагы жаркыратып келген меймандарды жогоруда Ош студиясына кесиптештер айтты. Элибизге керемет ырларды тартуулаган биздин кыргыз искусство маданият тармагын көп жерлерге ушу жеткирген, биздин мына ушу көптөгөн жаштардын устаты, биздин сүйүктүү ырчы эжекебиз, Кыргыз Республикасынын эл артиси, Казак Республикасынын еңбек сиңирген артиси, кыскасы Саламат эже кайсыл жерде ырдабасын майрамшаң, биздин бүгүн майрамыбыздын кадырлуу коногу Саламат Садыкова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Арбаңыздар калың журт. Кушубак болуңуздар, бүгүнкүдөй баарыбыздын маанайыбызды жаркыткан ырыстуу таңга шүгүрчүлүк кылабыз. Мына Ош телевидениясынан азыр телемостко чыгып аткан биздин жаштарыбызга, жалпы сиздерге бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен өзүм чыгармачыл ошол аял катарында, эне катарында чын дилимден куттук айтамын. Сиздердин артынган жүк, коомго бере турган ошондой бир улуу касиеттердин изинде жүргөн, баягы илгери биз бала кезде дарбаз оюнчулары келет эле. Мындай жиптин немесинде. Мына ошол сиздердин кызматты мен ошондой көрөмүн. Өзгөчө мындай түз эфирге чыккан, эним. Анан кийин мен болсо мына Ош телевидениясы десе менин тагдырым байланышкан. 16 жашымда Бөдөшүп агайыбыздын Кызгалдак деген ырын ырдап, Атайбек Бөдөшүп агабыздын. Андан кийин Калыбек Тагаевдин Жаныбарым Гүлсарым деген ырдап, илгери түштүк бир эле Ош облусу болчу. Ошондо ошол Нурзида Сафина деген эжекем раматылыкты унутпаймын. Мени алгач эфирге жаркыратып алып чыккан телережиссерлордун чеберчилигинин артында мына биз элге сиңип бүгүнкү күндө мыкты телередакторлордун артында, мыкты телеоператорлордун артында дегендей эмгегиңиздер баа жеткисиз. Ырасын айтыш керек да. Сиздер мындай айтканда картинаны жазып отурган художниктен айырмаңыздар жок деп айтар элем. Алар ойлонуп жазса, сиздер азыр турган ошол касиетти сулуулуктун баардыгын, ырыскы берекенин баарын чакырып, элди ширетип отурган кызматыңыздардын берекеси арта берсин майрамыңыздар менен. Ал эми бизде Саламат эжебиз менен да конокто Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси Даштан Ерматов аттындагы музыкалык окуу жайдын башчысы, мына ушул кызматты да аркалап ошондой эле керемет оондорду жараткан Түмөнбай Колдошев, кош келипсиз. Кушубак болуңуздар, кутман күнүңүздөр менен. Сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Рахмат. Ош студиясында Айжамал Сулайманова менен Нурсултан Абдыкерим уулу отурат, аларга да салам айтайын. Бүгүн сиздердин майрамыңыздарды, кесиптик майрамыңыздарды куттуктоодо менен бирге мен кыргыз легендасы Саламат Садыкова менен чогуу келгениме мен аябай кубанып атам. Майрамыңыздар майрам улансын. Сиздердин ЛТР жалпы айткандай ЛТР деп айтылат. Ош студиясы менин да чыгармачылыгымда чоң орду бар, эже жакшы мындай лирикалуу чегинүү жасап кетти. Мен дагы ушул 2008-жылы ушул ЛТР уштурган Алтын үн теледолбооруна баш байгени жеңип, биротоло оончулукка кеткенмин. Ага чейин Бүзейнеп Эргешева менен Улан Сактанов баягы эфирден чыкты. Ошол Ош радиосуна барып ырларды жазып, алгачкы менин чыйырым, башталышым, башатым ушул сиздер менен чогуу болгон. Андыктан мен өзүмчө айтып коем, ушул телевидениеге, Ош радиосуна мен дагы кандайдыр бир деңгээлде карыздармын деп. Майрамыңыздар куттуу болсун.
Рахмат сіздерге дағы. Анда, Рахмат білдіріңіз. Бағы билинбеген менен уақыт өтіп анан кейін естесең, ал бір жомоқтоғыдай болып қалады екен. Азыр болса биздин телегөрүүчүлөрүбүз дагы уақыт чектелүү, куттуктап келген адамдын куттуктап кетсин деп кулагына шуурап суроо узатып атат. Жаш келсе ишке дейт, мына түгөндөгөн азыр болуп турган сурайлабай. Саламат эже уруксат берип атат. Андыктан мен бир жакшы сүйүү жөнүндө ырдайын деген болчумун. Бирок дагы эле сүйүүнү ырдагым келип атат. Бүгүн эми Элтердин юбилейлик мындай кесиптик майрамы болуп атат. Телерадио кызматкерлеринин ошон үчүн мен өмүр бою телевидениеде иштеп, радиодо иштеп, журналистикада иштеп өтүп кетти. Ошол Ош радиосун негиздегендердин бири Токтогул Кенжеевдин сөзүнө жазылган. Ошту неге сен сагынбай жүрөсүң деген оонумду ырдагым келип турат. Анткени биздин чыгармачылыгыбыз Оштон башталган экен. Балалуу сен бирөөгө бүлөсүң дале таза сага мерим мүнөзүң көрөмбү деп көп келемин шаарга sen sağınbay жүрөсүң Оштон тапкан мага жагып мүнөзүң эстен кетпейт мажүрүм тал бир өзүң Tağdır seni bir göz örnekledim Dayının çok sen sağınbay жүрөсүң Dayının çok sen sağınbay жүрөсүң Sezim canım Baktılıusуң sen özüң Sen izdеген Özgörülböyt мүнөзүң Bizge gübö Sulayman toak bura Oştu sen sağınbay жүрөсүң Oştu nege sen sağınbay жүрөсүң Bizge gübö Sulayman toak bura Oştu nege sen sağınbay жүрөсүң Salamat эже Oştu nege siz sağınbay жүрөсүз
Керемет. Өнөргө мүнөз көп болот, өнөрлүү жигит кеп болот. Өнөрдү баалап Кыргызда өнөрлүү өлбөйт деп коет го. Мына ушундай легендалар биздин студиябызга келип, обон созуп, жакшы сөздөрдүн арнап аткандан кийин жарнамага тыныгуу бербесек болбойт экен. Анда реклама кезек. Андан кийин жолугушабыз. С Баланс KG жизнь становится проще и комфортнее. Пополняйте баланс близким. Оформляйте кредиты. Оплачивайте покупки в магазинах, кафе и на заправках. Доставку на дом. И любые госуслуги. И все это в одном приложении, доступном для клиентов любых сотовых операторов. Баланс KG. Больше, чем платежи. Майрамдык түз эфирибиз Бишкек студиясына уланып жатат. Кыргыз Республикасы теле артисти Саламат Садыкова эже биздин студиябызда, төрүбүздө мейманда. Саламат эже, жогоруда абдан жакшы эскерүү айтып кеттиңиз. Мынакей ЛТР менен башталган менин чыгармачылыгым депчи. Сиздин ушул алгачкы ошо теледеги көрсөтүүлөргө тартылган съемкалардын баардыгы Ош студиясында сакталуу дайыма айтып көрсөтүп келишет. Саламат эжебиздин мынакей баягы ырдаган ырлары деп. Ошондо эле сиз эң бир ушу ыр таандоодо бир өзгөчө бир башкаларга окшогон өзүңүздүн бир ыкмаңыз дейбизби, табитиңиз бар да эже. Ошондо эле жана айтып атпайсызбы, жаныбарым Гүлсарым деген ырларды сиздин аткарууңузда 16 жашыңызда аткарып чыктыңыз. Андан кийин эле мынакей Апаз агайдын ыры менен дагы бир жолу Саламат Садыкова деп бүт Кыргызстанга белгилүү болдуңуз да. Демек телевидениянын орду чоң экен да сиздин ушул ырларыңызды жайылтып атат. Мына бир эле мен эмес, мына жаратмандар отурабыз, мына Төмөнбай азыркы муундун өкүлү катарында. Чыгармачыл адамдарга биздин көкүрөгүбүзгө шоола чачып турган бул ошол элдин алакан отунан сырткары, алкышынан сырткары элге алып барып жеткирип турган телерадионун таасири, чыгармачылык могу кырашабыз дейм баягы. Акырынан телчигип ошо элдин батасын алып калууга шанс деп коет, мүмкүнчүлүк түзүп берген мына сиздерсиздер. Мен ошол жаш кезимден Мейманбек Касымов деген агай, Сатыбалды Турапов деген аксакалдардын көбүн азыр аты эсиме келбей жатат. Мына Шарапат Турдакунова деген эжекелерибизди таанып өстүк биз телевидениядан. Анаш Кадырова эжекебизди, дикторлордон да Улукбек Мамытов деген бир агаларыбыз чыгар эле. Үмүт Ташматова дегендер мына Ош радиосу таңшыганда адам ырдап аткандай угулат эле да. Көрсө биздин коом ошончолук таза болсо керек. Эфирди да жөн укпай сиңирип уккан окшойбуз деп коем азыр мен. Себеби азыркы түшүнүктө мисалы чыгып эле баягы сырткы жылтырак кебетебизди көрсөтүп эле ким жакшы мындай бир заманбап кыймылдап койсо же бир башка ушул мыкты жылдыз экен деп калбадыкпы? Биздин доордо ак кара эле телевизор черно-белый деп коет. Ошону көрөт элек. Аны да жөн көрбөй элебиз күндүзгү малын баарын жайгарып, кечки уюн саап мындай айтканда тамагын ошого иреттеп дайын кылып, мен мына бала кезимде көрүп калдым. Үйдө бала чака менен отуруп дасторкон четинде анан баягы баягы бир эле телевизор бар, ошону карап отурат элек да. Ким чыгат азыр деп. Анан мына бу республикалык телевидениядан Жолдубай Кайыповдор булар кызырдай болуп келип кетти го. Ооба. Кандай адамдар эле, бир жылуулугу, нуру адамга экрандын бер жагынан келип, мындай айтканда руханий дүйнөбүздү байытып, бизге ишеним максаттарыбызга багыт берген дүнүйө бул. Телевидение, радионун ичинде мына өзүңүздөргө окшоп биринчиден элин сүйгөн, астейдил кызматына берилген, мына дыйкан кандай тегирменден унду, буудайды, арпаны жанчып бизге нан кылып жеткирип атса, сиздер ошол биздин чыгармачылыктын башатында телерадионун жасап аткан эмгеги бул баасыз деп мен айтар элем да. Ошон үчүн мына соңку жылдарда азыр телекоммуникация канатын жайып керекпи, азыр мына информациялык согуш жүрүп атат дегенге чейин жеттик азыр мына. Ковидтин учурунда муну ааламдык немеден маалыматтардан айтып атат да, моюндап жатат. Ошого карабай өзүбүздүн улуттук касиеттерибизден адашпай, ошол улуттук көрөнгөбүздө мына отурган турганыңыздар, ушунун баары эле бизге мындай тобо шүгүрчүлүк берет. Адамдык касиеттерибизди, ар улуттун өзүнүн көрөнгөсү болот. Ар улуттун өзүнүн